исламда кайсы иш аракет жакшы экендиги туурасында хаддасна деп кеткен. Анан сааля расул саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир киши келип сурап атат экен да. Я Аллахнын элчиси дейт. Бир инсан ана ражулан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип сурап аткен. Айюл ислами хайрун. Эметкен исламда кайсы амал эң жакшыраак десе, пайгамбар айтқан тут'иму таам ва тaqra'u салам аля ман арафта ва ман лам та'риф. Карасаң десе, исламда кайсы амал эң жакшы десе, пайгамбар айтқан ачканы тойгузуу деди. Эң биринчи ачканы тойгузуу. Экинчisi болсо некен таанысаң дагы, тааныбасаң дагы салам берүү, саламды жайылтуу. Көп вакыттарда биз адамдардын жүрөктөрүн ачкыбыз келет. Бирөө менен достошкубуз келет. Бир адам менен мындай бир сый тамак болуп катышкың келет, туурабы? Демек, ошонун биринчи ачкысы бул некен? Ага тамак берүү. Тут'иму таам. Тамакты субханалла жөн эле бербестен авалки сүйүп, колуңда болушунча, момда бир титиретип дасторкон эмес. Авалки эң жакшы тамак берилген тамак бул желе турган тамак. Ал эми эң жакшы отура турган дасторкон бул жегенге муктаж болгон же болсо мындай бир ачка болуп турган адамдарды тойгузган дасторкон. Ал эми эң жаман отурган тамак бул жалаң байла отуруп, анын ортосунда мындай кедей болбогон тамак дасторкон. Демек, тамакты негизи колдон келишинче берүүгө аракет кылыш керек. Бизде кыргызда бул жана атамамызда турабы. Бирок биздики акыркы күндөрдө көргөзмө болуп кетти баарды. Желбей турган банандар, турабы. Желбей турган шоколаддар, жок андай эмес. Эң жакшысы тамак тоюмдуу боло турган болушу жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында тамактын кадыры өтө мындай билинип турчу. Эмне үчүн десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында көп вакыттарда адамдар айлап болсо да үйлөрүндө мындай айтканда түтүн чыкпай калган. Кээ бир убактарда болот, Айшенебизден келген риваят бар го. Биздин дейт күнүмдүк тамагыбыз дейт кээ бирде дейт бир кара анан бир пияла суу болуп калчу дейт. Бир кара дегени мындай айтканда бир курма. Билал Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, мен курсагым ачкандан дейт да, кээ бирде жыгылып калчумун дейт. Жолдун ортосунда жатып калсам, мунун эпилепсиясы бар экен деп адамдар мындай четке сүйрөп коюп, кээ бирде үстүнөн өтүп кетип калчу дейт. Ачкалыктан жыгылганман дейт. Анан бир күн ачка болдум. Ана бир пайгамбардын бир хадисин сурайын демиш болуп, Абу Бакырдын үйүнө бардым дейт. Барып тыкылдатсам, Абу Бакыр эмне болду Абу Хурайра деп айт. Ушундай бир пайгамбардан уккам деп пайгамбар риваят кылып койду. Мен деп анан кетип калдым дейт. Анан ошентип барып Умардын үйүнө бардым дейт. Тыкылдатсам, Умар эмне болду дейт. Мен ушундай деп алда риваят кылып айтып кой дейт. Анан эмне кылам мынтип туруп, субханалла, акырында мен ачка болуп турганымда дейт. Анан пайгамбардын жанына бардым дейт. Эмне кир? Ким? Мен Абу Хурайра, кир, машалла. Мына ошол мезгилде мен ачка болуп турганда, эмне Абу Хурайра, сен ачка болуп атасың деди. О, ачка болуп атам. Ушунда ачкамын деди. Мен азыр төбө болсо жеп коем деди. Анан пайгамбарыбызга ошол мезгилде ансорлордон бир пияла сүт келди дейт. Анан ал сүттү эметкенде пайгамбарыбыз мындай туруп, ким бар экен, чакыр деди. Пайгамбардын үйү мечит болсо, мечиттин жанында эле кошулган үйлөр болчу да. Анан мечиттен чыгылса, биянда ахли суффа бар. Пайгамбардын жанында постоянно дин үчүн өзүн курбанчылык кылган адамдар бар. Алар 100дөн ашык болот. Анан өткөнөй чакыр барын деди. Мен дейт Абу Хурайра, ушу сөздү укканда дейт, ачуум келди дейт. Эми мунун баары кимге жеткизет эми? Нормально экөөбүз той болбойт беле пайгамбар сөзү. Деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан эмне кылды? Сол мубарак баарын чакырып келди. Анан эмне экен? Мубарак колун тийгизди дейт, үстүн жаап койду. Анан иштеди дейт. Баягы мага да берген жок дейт. Мындайынан берип, оңдан берип баштап берип, баары ичип атып, качан түгөнөт деп атам дейт. Качан жетпей калбаса экен деп атам дейт. Онтоп келгенден кийин баарына жетти. Баары тойдуңар. Эми Абу Хурайра ичти дейт. Алла көрүп дейт. Алла мен касам ичип ичтим дейт да, кажер мен тешик болсо ошол жерден куюлуп каласыздар дейт.
Ушундай тоюн дейт. Анан пайгамбар салам иштейт. Аллага касам ачсам дейт. Баягы пайгамбар ачканда сүт ошол эле боюнча болчу дейт. Дейин деген бул жерде бир чети субхан ачкачылык жөнүндө айткым келип атат. Экинчи субхан адамдардын ачка болгондорун айтып атам. Алар үчүн эмне десе, кайсы тамак таттуу болот десечи, ачка болгондо ичкен таттуу болуп турабы? Карасаң, бекер айтылбайт да, ачка болгондо ичкен. Анан экинчиси болсо, бул пайгамбар мужиза кереметтеринин бирөөсү. Азирети Лукман Хаким рахимулла эми алейкум алейхиссалам деп койсок да болот. Бирок мындай кадесем Алла Таала айткан олиялардын бирөөсү да бул да. Өзү негир болот экен. Бою чоң экен. Бирок кул. Анан бир күнү баласына айтат экен: "Эй балам" дейт. "Азыр" дейт, "падышалар жей турган тамакты жейбиз" дейт. Анан падышалар жата турган төшөктө жатабыз десе, баягы баласы айтат экен: "Ата" дейт экен. "Экөөбүз кул болсок, эчтекебиз жок болсо, кайдагы падышанын тамагы, кайдагы падышанын төшөгү" дейт экен. Анан азыр токтоп турду, анан баягы эмесинен болгон нанын чыгарып туруп, экөө бөлүшүп, баягы муздак суга салып мындай жеп болсо, "Ох" деп жеп бүткөндөн кийин ата сонун тамак жеді десе, "Падышалар жегендей тамак жеді балам" дептир. Карасаң кандай нерсе. Эми жата алып алам дептир. Азыр падышалардын төшөгүнө жатабыз деп, анан эмне экен? Жерге эле жөн асманды карап, жылдыздарды санап суга жатып алат. Анан баласы ошондо түшүнгөн экен да. Эми бул олиянын баласы жөн боло албайт да туурабы? Көрсө адам курсак ачканда жеген тамагың падышалардыкынан да ашып кетет экен көрүп болсочу. Чарчаганда жаткан жериңчи падышанын төшөгүнөн да сонун болот экен көрсөчү адамдарга. Ошо неме айтайын деген максат эмне болду бул жердечи? Демек тамакты субханалла колдон келсе ачка болгон адамдарга, аларга муктаж болгон мусафирга, же болбосо мына бир жүрөгүн жылытыш үчүн да берсе болот экен. Жүрөктөрүн бириктириш үчүн да берсе болот экен субханалла. Орустар болсо путь женщины мужчины деп коет эмне дейт? Через живот дейт. Туура? Курсак аркылуу. Демек бул дагы ошо бир хикмат экен да. Бирок тамакты бергиле. Тамак бергенден аянбагыла. Мен дагы бир риваят окуп калдым. Буквально кечээ эле окудум. Аз унутуп калдым, толукташ үчүн корректировкалап алайын азыр. Тамак бергиле. Тамак бергиле дейт. Алланын рахматы алар менен бирге келсин дейт. Тамак бергиле. Алланын берекеси алар менен бирге келсин дейт. Тамак бергиле дейт да, алардын мухаббаты алар менен бирге келсин деп айткан экен. Көрсө тамак бериштин аркасында эле ушунча чоң береке бар экен да. Мисалы, үйүңө конок келбесе дейт, кээ бир алым айтат, үйүңө конок келбесе дейт, сен эң жаман адамсың дейт. Кээ бир адамдар үйлөрүнө конокту киргизгиси келбейт туурабы, даже чай бергиси келбейт азырчы. Бирөө келгенде итиркей кайнайт. Же болбосо мен сени чакырдым беле деп айтат. Эмнеге келдиң деп айтат туурабы? Мына ушундай. Эми акыр замандын бир аламаттары, бир белгиси бар экен. Адамдар тааныган эле адамдарына салам берип калат экен. Тамак эмес, салам берип калат экен. Ошол себептен саламды бардыгына жайып бериле. Ассаламу алейкум. Үйгө кирип атасың, ассаламу алейкум. Чыгып баратасың, ассаламу алейкум. Бир жолу көрүм, ассаламу алейкум. Эки жолу ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ушинтип эле салам берип эле эмне экен? Жакшылыкты жаратыш керек экен. Алланын бир ысымы бар экен, салам, тынчтык. Биздин динибиз ислам дагы ошол эмне экен? Салам деген сооланган. Тынчтык дини биздики. Тынчтык дини. Бир чоң бир аалым сапарга чыгып, анан ага ушул токой менен барбаганга сунушташыптыр. Бул жер менен барбаңыз. Бул жерде бир чоң бир каракчылардын тобу бар, сизди тоо менен өлтүрүп коет. Десе, баягы жок, эми биз мында бара берели дептир. Аллага тобокел. Негизи чын-чынына келгенде кээ бир убакыттарда биз Аллага тобокел кылганын билбейбиз да. Бизге бирөө коркутуп отурган болсочу, тети жерде абайлы ит бар деп койсочу, бомдон качкан итти көргөн эмессиң ал. Чын айтат, абайла деп койсо эле болду. Тетиякта мону деди, баспай да калат, кетпей да калат. Абайла деген сөз жетет да бизгечи. Туурабы? Эми эмне экен? Чыныгы Алланын кулу болгон пенделер дайыма Алла Таала тобокел кылганын билет. Кыргызда тобокелчи кырашат дейт. Тобокелчи кырашат деген нерсеси негизинде дагы бир сөз бар экен. Тобокелчи дейт, тобокелчи.
бул дүйнөнүн баардык жакшылыктарын жейт дейт. Коркпостон мисалы соодалантасыңбы? Бисмилля коркпой башта. Ошону билесиң да туурабы? Мисалы үйлөнгөн атта бисмилля коркпой үйлөн. Мисалы алсачы, тобокел кыл. Тобокелдин аркасында тоодой баланын жеңи бар. Унутпаш керек. Адамдар коркуп отуруп аткан болсо, анан эмне болуп кетиши мүмкүн? Анан мындай болуп калсачы, диккаты минип калсачы, анан тигиндей болуп калса деп эмне болуп кеткен? Көп адамдар субханалла жанагындай коробкасы эки кошошко түшүп калган машинеде отуруп жүрөт, УАЗик болчу. Жашоо УАЗикте эмес да туурабы? Дейинен бушур экен. Ошентип субханалла саламдын баягы тобокел кылып, анан кийин Алла таянып кетип баратсак, алдынан каракчылар чыгыптыр. 40 разбойников, канча разбойник билбейсиң да. Алдынан чыкканда ассаламу алейкум деген экен. Дегенде баягы каракчылардын чоңу айтат экен, сен бизди көрүп атасыңбы дейт. Биз каракчыбыз. Биз азыр сени субханалла ушу бүт дүйнөңдү алабыз, сени өлтүрүп кылчыртабыз. Десе айткан, жок дейт. Бизден биринчи салам беришибиз керек. Ассаламу алейкум деп. Биз де жакшылык каалайбыз. Дегенде баягы сен өлтүргөн табыз, дагы эле салам бересиң бизге. Айткан, ооба дейт, мен силерге салам берем. Ассаламу алейкум. Силер алиг алганга чейин дептир. Ошону бирөө ва алейкум салам дегенде колдорунан кылычы түшкөн дейт. Көрсө, ушундай нерсе экен, салам адамдардын жүрөктөрүн жумшартат экен. Алымдардын бирөөсү айтат, кимде үйүнө салам берип кирип жүрсө дайыма, салам бере турган болсо, ошол үй эч качан берекесиз калбайт экен. Эгер туңгуйка түшүп калган болсо, ошол үйдө тынчтык пайда болот экен. Карыз болгон болсо, ошол үйдө кутулат экен. Мына. Аллаху акбар. Эми ойлосоңор, мен дайыма айтып берем да, эң жакшы үй кайсы үй? Дагы? 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 Үйгө эме мастурат жамаат дос. Алла жолуна чыгып кеткен. Дагы? Салам берген. Ай, машалла. Кимдин үйүндө тынчтык болсо. Аялың башып турса, балдарың ата алып турса, бир туугандарың келип турса, үйүндө чыр чатак жок болсо, ошол үй тынчтыктын үйдө турабы? Ошол үйдө береке бар экен субханалла. Баарыңар туура айттыңар. Бирок үйүңдө тынчтык жок болсо, таалим болобу? Куран окулабы? Зикир кылынабы? Сый-урмат болобу? Карасаң, намаз окулабы ошол? Болбойт да турабы? Бирөө тиги кыбланы, бирөө бул кыбланы карап отурсаң. Бирөө күн чыгыштык, бирөө күн батышты карап отурсаң. Болобу? Ошол себептен үйгө салам берип, үйгө тынчтык тап келиш биринчи зарыл. Кайсы үйгө тынчтык тап келсеңер, мындан айтайын биринчи. Бир сүннөт бар, көрүнгөн сүннөт бар. Бир сүннөт бар, көрүнбөгөн сүннөт бар. Көрүнгөн сүннөт бар, силер айтып аткан нерселер. Бирок көрүнбөгөн сүннөт бул акылмандуулук. Ошол үй бүлөңөргө субханалла тынчтык тап келүү дагы бул акылманчылык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүт мисалы тети сыртта кел атасың, бирөө менен урушуп кел атасың, мушташып кел атасың, банкрот болуп кел атасың, бүшүндөй ачууң келип кел атат, эч нерсе жакпай атат, кырып кел атасың баарын. Бүш эч мындай айтканда сен ушундай бир адамсың, мындай айтканда бир мындай жанагындай ит кел атат да ошондой. Бирок эшигиң алдына келгенде ассаламу алейкум деп мусулман болуп кирген үйүңө. Мына ошондо машалла эмнекен жакшылык болот. Бирок салам таанылган же тааныбаган адамга да беришке айтпайбызбы? Саламдын адеби кандай? Саламдын адеби туура айтуу. Биринчиден. Ассаламу алейкум. Экинчиси болсо, бирөө сизге салам берсе, ва алейкум салам деп жооп берүү. Ал эми андан узагыраак кылсаң, мисалы, ассаламу алейкум десе 10 сооп жазылат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах десе 20 сооп жазылат. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух десе, анда 30 сооп жазылат экен. 30 жакшылык. Туурабы? Андан кийинкиси жооп берген адамда ошондо жооп берип аракет кылсын. Бирок узак эле жөн ошону кечке салам бербей, бирок эң жакшы ассаламу алейкум десең жетиштүү болот экен. Үйгө мындай ылдыйга түшүп бараткан, өйдөгө чыгып баратканга салам берсин дейт. Ат минип бараткан жөө адамга салам берсин дейт. Карасаң, кандай адеп. Бирок эң жакшысы ким эң биринчи салам берсе, ошол жакшы болуп кеткен. Адебин түшүндүкпү? Машалла.
Bir adam sizge salam berse, жооп бериш важип болот. Ал эми ким сизге жооп бербеген болсо, ага жылат болбоңуз. Ага салам бергенде салам бербей эле койгон жакшы десең болбойт экен да. Салам берип кое бер, андан да жакшылар айлык алып аткан болот экен. Кимдер? Периштелер, машалла. Аракет кылабызбы? Андоми субханак ва хамдика шла анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым баардык иман хидayet бергин. Алла тамак берүүчүлөр жана дайым такай салам берүүчүлөр катарына кошуп.